Саламатсыңарбы? Жалпы 10 класстын окуучулары жамааты. Бүгүн силер менен биргеликте саясий картанын түзүлүшү жөнүндө сабагыбызды баштайбыз. Силер буга чейин жашооңордо саясий карта жөнүндө маалымат алып, аларды колуңарга кармап, дегеле саясий карта эмне жөнүндө экенин буга чейин билесиңер. Бүгүн ушул саясий карта кандай өзгөчөлүктөрү бар, алардын түзүлүштөрү, негизги саясий картаны эмнелер түзүп турат деген суроолордун алкагында силер менен биргеликте сабагыбызды баштайбыз. Демек, бүгүн ошол саясий картанын түзүлүшү жөнүндө маалымат аласыңар. Негизги сабагыбыздын максаты ошол саясий картанын жалпы түзүлүшү боюнча, алардын ичиндеги мамлекеттердин көп түрлүүлүгү боюнча маалымат берип өтөбүз. Мына ушулар туурасында маалымат аласыңар. Анда сабагыбыз башынан болсун. Силер буга чейин көрүп жүргөн саясий карта, дүйнөнүн саясий картасында биринчи эле адегенде силерге суроо бергим келип турат. Жалпыңарга ошол саясий картаны түзүп турган негизги объектилер кайсылар деген суроону бергенде эле дароо ар бириңердин оюңарга дүйнөнүн жалпы мамлекеттери көз алдыңарга элестетилип турат. Силер буга чейин дүйнө мамлекеттердин көп түрдүүлүгү жөнүндө маалымат алып турганыңарда, дегеле дүйнөдө канча мамлекет бар? Алардын ичинен дүйнөнүн саясий картасында канча мамлекет жайгашкан туурасында маалыматыңар болсо керек. Мен да бир аз кыскача токтолуп, анан негизги темабызга кайтып келебиз. Силерге белгилүү болгондой эле, дүйнө жүзүндө 230дан ашуун мамлекет бар. Алардын ичинен бүгүн биз өтө отурган саясий картада 195 мамлекет орун алган. Силерге белгилүү болгондой эле, 195 мамлекет булар өз ара саясий картанын түзүлүшүнө боюнча сөз кылганыбызда, саясий картада орун алган мамлекеттер өзүнүн ар түрдүүлүгү боюнча бири-биринен кескин түрдө айырмаланып турат. Анда биринчи кезекте алар кантип бири-биринен айырмаланып турары туурасында бүгүнкү сабактан маалымат аласыңар. Келгиле анда саясий карта боюнча негизинен саясий картаны түзүп турган негизги объектилер болуп, булар тилин, динин жана үрп-адатын сактаган дүйнө мамлекеттери түзүп турат. Айталы 230дан ашуун мамлекет деп атабыз жалпы жер шарында. Бири-бири менен ушул 230дан ашуун түрдө бири-биринен айырмаланып турат. Алар кантип? Мисалы, ошол дүйнөнүн саясий картасында ээлеп турган же дүйнөнүн саясий картасын түзүп турган мамлекеттер негизинен экиге бөлүнөт. Биринчиси типтер, экинчиси группалар. Эми типтер дегенде негизги дүйнө мамлекеттери тиби боюнча 3кө бөлүнөт. Айталы, өнүккөн, орто өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан мамлекеттер болуп. Муну биз кантип өнүккөнүн же орто өнүккөнүн, өнүгүп келе жатканын билсек болот. Адегенде силерге белгилүү болгондой эле, бизге ички дүң продукциясы деген түшүнүк бар, ИДП. Бул дегенибиз ички дүң продукция. Бир мамлекеттин кирешесин, жылдык кирешесин, ошол эле мамлекеттин жалпы калкынын санына бөлгөндө, ар бир адамга канчадан үлүш тиерин белгилүү болот дагы. Анан биз ошолорго карап 3 типке бөлөбүз. Демек, типтер боюнча силер маалымат алдыңар деп ойлойм. Эми группалар боюнча маалымат алабыз. Урматтуу окуучулар, бул жерге дагы өзгөчө көңүл буруңарды суранат элем. Экинчиси бул дүйнө мамлекеттер группага бөлүнөт. Алар негизги 3 группага бөлүнөт. Дүйнө мамлекеттери бири-биринен аянты боюнча айырмаланып турушат, калкынын саны боюнча, анан үчүнчүдөн географиялык абалы. Башкача айтканда, дүйнө мамлекеттердин жайгашуу орду боюнча. Ал эми дүйнө мамлекеттери жайгашуу орду боюнча кээ бир мамлекеттер аралда жайгашат. Ал эми жарым аралда жайгашкан мамлекеттер бар. Анан кургактыкта төртүнчүсү жээкте жаткан мамлекеттер. Бул географиялык абалы боюнча өз ара 4кө бөлүнүүсүн карап өттүк. Ал эми негизги группалары болуп 3 группага бөлүп өттүк.
Демек, силерге белгилүү болгондой, ушул саясий картанын түзүлүшү боюнча баа бергенибизде, дүйнө мамлекеттеринин жалпы түзүлүшү дегеле типтерге, анан группаларга бөлүнөрү тууралуу маалымат алдыңар. Эми карап өтө турган болсок, өнүккөн негизинен 8 мамлекет бар. Дүйнө жүзүндө белгилүү болгон 8 мамлекетти биз билебиз. Аларды мен азыр сабактын акырында силерге тапшырма берем. Эгер мына жерде силерге дагы бир түшүнүксүз суроо пайда болуп калышы мүмкүн, урматтуу 10 класс. Географиялык абалы боюнча деп атканда, мисалы мына аралда жаткан мамлекеттер, жарым арал, кургактык, жээкте жаткан мамлекеттер боюнча дагы ар бир менен кийинчерээк дагы токтолобуз. Бул боюнча дагы мен силерге маалымат айтып коеюн. Эгерде мамлекет кайсы бир аралдын ичинде, башкача айтканда 4 тарабы тең суу менен курчалган аралдын ичинде жайгашкан болсо, анда бул мамлекет аралда жайгашкан. Мисалы, Куба. Дүйнөнүн саясий картасынан издеп таап баа берсеңер болот. Айталы, экинчи жарым арал, бир тарабы кургактык, бир тарабы суу менен курчалган жарым аралдын ичинде жайгашкан мамлекет болсо, анда жарым аралда жайгашкан. Мисалы, Туркия. Бул Кичи Азия жарым аралында жайгашкан мамлекет. Кургактык деп атабыз, өзү эле аты эле атап атат. Жалпы 4 тарабы тең кургактык менен курчалган мамлекет. Кургактыктан орун алган мамлекет болсо, анда кургактыкта жайгашкан. Мисалы, буга Кыргыз Республикасы. Ал эми жээкте деп атканыбыз, бул бир материктин жээгинде жайгашса. Мисалы, бирден мисал келтирип атабыз ар бирине. Буга Россия Федерациясы. Мына ушул сыяктуу өңдүү мамлекеттер географиялык абалы боюнча 4кө бөлүнгөн, ар бир бөлүккө мисал боло алат. Эми силерге тапшырма, мына бир сыйра бышыктап алдык сабагыбызды. Ошол ар бирине биз өзүнчө токтолобуз. Бүгүнкү негизги кийинки бериле турган, мына азыр сабагыбызды толук кандуу бышыктап бүтүп калдык. Силерге ушул саясий картанын түзүлүшү боюнча толук кандуу маалымат алып бүткөндөн кийин силерге үйгө тапшырма, өнүккөн 8 мамлекетти таап, аларды картага жайгаштырып, дүйнөнүн саясий картасына борбор шаарлары менен кошо жазып, кийинки сабакка даярданып келебиз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.